Кабырды зиярат кылганда, кабырда өскөн чөптөр жүрүш керек дешет. Ушул туурабы негизде эле кабырды зиярат кылууга болобу деген суроо экен. Болот, албетте кабыр зиярат уруксат берилет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам зуруха фа иннаха тузаккирул ахира деген, кабырды зиярат кылып тургула ахиретти эстетет деген. Адам баласы мүмкүн болсо кабырга барып зиярат кылып туруш керек. Ата энеси, туугандары болсо барып зиярат кылып, саламдашып, дуа кылып келиш керек. Кабырга барган сайын адам жүрөгү жумшайт. Ошон үчүн ахиретти эстейт. Дүйнөгө мас болуп калган адам, дүйнөдөн чыга албай калган адам, жүрөгү катып калган адамдын илажы кабырга барыш керек. Кабырга барып турсаң жүрөгүң жумшайт, ахиретке болгон кызыгуу пайда болот, дүйнөгө болгон кызыгуу азаят. Акыры ушул жерге келет экенмин, башка жака бара албайт экенмин, элдин баары ушул жака келет экен, өлөт экенмин деп өлүмдөн кийинки акыбалга даярдана баштайт. Ошон үчүн хадисте зуруха зиярат кылгыла фа иннаха тузаккирул ахира деген. Анан кабырга барганда кабырдын жанындагыларды жууп тазалап койсо да эчтеке эмес. Зыян берген чөптөрдү алып койсо эчтеке эмес. Анан өсүп турган дарактар болсо калганда тура берсин, алар да тасбих айтат. Жолдогу зыян берген нерселер болсо аны оруп койсо, алып койсо эчтеке болбойт.